Достор, Глюковский компаниясы кыргыз жигитти кыргыз тилинде тейле деген үчүн каматып атканы туура эмес. Азыр дагы темир тор артында камап бер деп арыз жазганы бул чоң ката. Кыргыз эли азыр экиге бөлүнүп калды. Бири болсо бизнес керек дейт, экинчиси болсо кыргыз тилибиз керек дейт. Бизнес бул жеке эле бир адамдын ишканасы. Ага окшогон бизнес Кыргызстандын ичинде толтура. Ал эми Кыргызстан бул жалгыз. Кыргыз эли бул дүйнөдө жалгыз. Торт деген мына жерден. Айтайын дегеним, кыргыз тилинин жанында бир да бизнес тең келе албайт. Кыргыз тили бул Кыргыздын өзөгү, Кыргыздын белгиси, бул мамлекеттин суверенитети, бул эгемендүүлүктүн өзөгү. Бул нерселерге теңеген бул такыр туура эмес. Жана компаниянын жетекчиси бир акылдуу эле жан болчу. Ал эмне мынча кыргыз элин өзүнө душман кылды? Жемне орусча тейлесе, же болбосо кыргызды тейлебейм, өзүм билем деп кагып силксе, эмне анын компаниясы гүлдөп кетеби? Кыргыз эли ошодон бактылуу болуп кетеби? Болбойт эч качан. Кыргыз тил Кыргызстанда эң жогорку биздин байлык, эң чоң киреше. Салык төлөдүм деп эле биздин тилибизди, дилибизди, кыргыздын баарын тебелеш керек. Кыргыз элим, тил деген бул эч нерсеге теңелгис. Тил бар, кыргыз бар, ошо кыргыз өлкөсү бар. Эки тарап жарашкан эле каалайм. Бизнес аман эсен өзүнүн кардарларын эң жогорку сапатта тейлеп, окатын кыла берсин, акчасын чогулта берсин. Анын акчасы бир тыйын. Торту жебей деле коебуз биз. Мен жеке жебей деле коем. Бизнес деген бул кардардын кирешесинен келип түшкөн ишкана. Кардар деген сен үчүн биринчи кезекте болуш керек да. Кардарды тим эле жата калып, тура калып, кайсы тилди кааласа ошо тилде сүйлөшүш керек да. Ал бизнесмен бүгүн өтө чоң ката кылып атат. Тез аранын ичинде өзүнүн арызын артка алып, кыргыз элинен өзү эле жалгыз эмес, компаниясы менен чыгып алып, бир эмес 10 жолу кечирим сураса да аздык кылат. Ал анын кадырын көтөрөт, баркын көтөрөт, компаниясынын кирешесин эки эселеп көбөйтөт. Кыргыз эли ушундай. Кыргыз эл кечиримдүү. Антип улуттун баары менен ойношпош керек. Ал эми бүгүнкү жигит, ал жөн эле ушул кыргыз тилинин азыр өзөгүн козгогон жигит. Ал азыр корголууга жатат. Ал жигит азыр кыргыз тилинин тагдырын аныктоочу абалда турат. Аман болуңуздар. Баардыгы жакшы болот деп үмүттөнүп турам. Кыргыз тилим түбөлүк. Достор, Глюковский компаниясы кыргыз жигитти кыргыз тилинде тейле деген